Туғандар, ассаламу алейкум. Дағы бір рет жалпы ағалар, аталар, достор, өзгөчө багыбанчылык тармагында жүргөн биздин инсан ағалар. Анар егем десеңиздер, анда берүүнү күзөтүңүздөр. 10 жыл чукулдап калган анар багбанчы Айбек ага менен сиздер менен кенен кесир чогуу баарлашып маектешет. Эми 2400 калтак сайганбыз, баягыда ошондой даярлап сайылган. Эми одан азмаз батареясы болсо керек. 2000 штук бар эми эсепте. 7-жылбы, 6-жыл ошон былтырбы, мурунку жылы бир түп жакшы болгон түптү бир дилен терес бир түптү отдельный терип, таразыга коюп тартып көрдүк эле 50 килограмм болду. Бир эле ана. Бир түптөн, ооба. Машалла. Бир түптөн ошо 50 килограммга дейин анар болду. Эми о средний 50ке эсептелбейт. Средний бир 20-30 кило болсо керек ошондой. Средний. Бирок анар ушундай нерсе, ошо мындай чоң болгондугун эсебинен анан оор отура турган нерсе да. Көрсөтөт. Бир кеңеш берип кетесиз да. Ооба. Тугандар, анар көчөттү 100 сомдон кеми бар экен. Ширин анардын көчөтү экрандагы номерлерге байланышып, буну деле алдын ала броон кылып койсоңуздар же алып койсоңуздар, эксеңиздер азыркы погода, аба ырайы буга шарт түзүп берет. Биз бакка барабыз, жүрүңүздөр. Айбек агамдын 7 жылдык багына барып. Биринчи жылы. Азыр ошондо 7 жыл болду эсепте. Мына биз турган анарлар азыр 7 жылдык анарлар. 7 жылдык анарлар, ооба. Баякы сиз биринчи эккен анарлар да булар. Биринчи эккен анарларыбыз ушу. Гилас эгип болбой калып анан бузуп туруп анар кылып таштаган. Гилас эгип болбой калган. Ошо анарга кызыгып анар эккенбиз ушу 7 жылдык болуп калды. 3-жылы эсепте. Эгилгенден кийин. Эгилгенден кийин 3-жылы 1 тонна анар алганбыз. 2-жылы 4-жыл болот да ошондо. 4-жылы 4 тонна анар болду. Анан 4 тонна анарды саткандан кийин мен 8 порттер тооктун көңүн алып келип салдым ушу немеге. 30 соток жерге. Ар бир түптүн тайына тооктун көңүн алып келип салып неме кылдым эле. Анан ошондо 5-жыл болуп атабы? 5-жылга сразу 10 тоннага чыкты немеси. Экеси 3 эсе чыгып турду. Ооба, центнери. 10 тонна неме беришти баштады. Эми бул ошодон бери эле ошо 10 тонна да берип келе атат. Берип келе жатат. Ооба. Уже буларыңыз өсүп бири-бирине уже жетип калыптыр шактар, а? Бири-бирине жетип калды өсүп, Мына аралыгын 2 метрден эккенбиз биз. Аз-маз эми 2 метр дагы боло берет. Бири мына жакын эгип койгонбуз. Мынадан бир катар, наркы жерден бир катар анар полный мен түбүнөн сууруп таштадым. Ошо мөмө берип аткан жеринен кешип сууруп таштадым. Эмне себептен? Себеби мынанын ичинде жүрүштүн сапсым илажсыз болбой калды. Мына көрүнүп эле турат. Мен 2ге 2,5 эгип койгонмун да, жакын эгип койгонмун. Бирок түшүм беришини түшүм бере берет. Түшүм бере берет, бирок он топтоп алып чыгып кетчү, 10 тонна анардын мунун ичинен көтөрүп алып чыгып кетиштин өтө кыйынчылык болуп кетти. Тугандар, ассаламу алейкум. Дагы бир рет жалпы агалар, аталар, достор, өзгөчө багыбанчылык тармагында жүргөн биздин инсан агалар. Анар эгем десеңиздер, анда берүүнү күзөтүңүздөр. 10 жыл чукулдап калган анар багбанчы Айбек ага менен сиздер менен кенен кесир чогуу баарлашып маектешебиз. Айбек ага, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Амансызбы? Тамам, жолу. Анар бактарыңыз кантип атат, ага? Эми анар бак жөнүндө сүйлөйбүз эми, Келиңиз, анар тууралуу сүйлөшөлүчү сиздер менен бул чыгарылыштачы. Сиз көчөт деле жеткиресиз. Ооба, көчөткө. Анар деле бышырып сатасыз. Ооба, ошондой. Эми биз ушу айыл жергесинде жашаганыбыз себебинен ушу дыйканчылыкка, багдарчылыкка ушу кызыгып, анарга кызыгып анар бак кылып атабыз. Шабдол эгип көргөнбүз. Гилас, мына биздин ушул территорияларда шабдолда гилас дагы жакшы болбойт азыр. Анан ушу анар ошо любой жерде боло бере турган нерсе эмес экен да, булчу Кыргызстандын любой жеринде боло бербейт. Ысык жерлерде болот. Эртеп пишса любой нерсе кымбат болот да, ошонун эсебинен ушу анарга кызыгып анар эгип баштадык. Канча жылдан бери эгип атасыз? Кандай түрлөрү бар Айбек? Баштаганыбызда бир 10 жыл болуп калды, бирок 7 жыл болду неме көчөттө 7 жашар болот. 1-2 жыл баштаганыбызда эккен көчөттөрүбүз кургап калып, көктөбөй ошондой болуп 1-2 жыл потеря болду. Азыр 7 жыл болду окшойт биринчи эккен багыбызга. Аны дагы көрсөтүп өтөбүз. Кийин жерибиздин жарымына дагы башка бак кылганбыз, экинчиси о. Ушул жерде азыр мына көчөт даярладык. Бизде азыр основной
eki nimede bolat bayaqı anarlardağı. Bayaqı erte pişar, keç pişar anar bolat da bulardağı. To'g'ri, ikki bo'linib. Ekiga bölünöt. Terisi qalın, terisi juqa. Terisi juqa analar erte pişar bolat da. Anan olar saqtaganga turbayt. Terisi qalın analar saqtasa turat. Dem achchiq shirin bo'lib anar bo'linadi da. O achchiq shirin bo'lib bölünöt. Oşonda qaysi sorti var sizde? Biz hem birinchi başlaganda o'sha muna anar жақшы dese, mende munda köçöt var dese alıp ege örgenbiz köçötni. Egip keyin mömös pişip nima bo'lganda ana rezultat chiqat ekan. Ekкен analarыбыз основной nimesi achchiq anar bo'lgan. Bayaqı saqtasa tura turgan. Saqtasa uzaq malga der turaveradi. O'zi sladka kisli deb qo'yadi. Pishgan bo'lganda achchiqroq bo'ladi. Qishqa borib o'ta damdu bo'lib ketadi. O'ta o'timdi yaxshi bo'ladi nimasi. Biroq onu tüşüğü ko'proq bo'lib o'tadi, jarilib ketib o'tadi. Saqtash qiyin. Belki erta pishar shirin anarыбыз yaxshi bo'ladi o'sha nimasi. Bizga выгодный bo'lib o'tadi. Bog'bonlarga o'shol выгодный bo'lib o'tadi. Men o'zim ko'chatlarim ichida основной o'sha kech pishar anardan egilib qolgan ekan. Buna erta pishar anardan ozmaz bor ekan, aralash qolgan ekan o'shaning ichida. O'sha erta pishar anarlardan sentner, aqchani yaxshi olamiz. Sentner birde bo'laveradi, biroq aqchasi yaxshi bo'ladi shirin anar. Shirin anar. Pishqanda sraz sotiladi, turi saqtasa turbaydi, biroq o'sha maldalar eksportga ketadi. Rossiyaga, Qozog'istonga olib ketib qolishadi. Talab jo'g'ri ekan. Talab jo'g'ri. Shirin anargacha. Bozorda anan klientlardan qolgan onanlarni o'zimiz kilalab sotib o'tiramiz. Maşallah. Jarilganlarin, je bo'lsa bag'da kichikroqdan boshqasin. Eksportdan qolgan onalarni sotib o'tiramiz. Kelib so'ragan odamlar 5% 10% odam olatda bayaq achchiq anarni-chi. Achchiq anar. So'raydi. Buni achchiq anardan deb. Основной 90-95% odam shirin anar jeydi. Men o'zim dele shirin anardi jeyman Aybek. Misol, men semiyam dele o'shonday. Bu yerda ham ko'chatdan suyleydigan Aybek anan bag'ingizga o'tsak bo'ladi da. Ova. Kelingіз. O'shaning uchun men aytayin degan. Men aytayin degan, buna ko'chatni men o'sha основной shirin anarga spros ko'p bo'lganligini esabidan o'sha shirin anarning tuyidan chiqqan nimalarni tayyorlab, shirin anarning ko'chatidan tayyorladim. Mo'ljin büt bari shirin anar bor. Shirin anar o'shanda erta pishar shirin anar, qizil post deb qo'yadi. Bizda avgust anar deb qo'yadi. O'shanday. Qancha yillik ko'chatlar ham bular? Bu 2 yillik ko'chatlar. 2 yil bo'ldi egilganida, 2 yillik ko'chat. Bunday bo'lib cho'p bosib yotadi ham, конечно, buni tozalab keyin chiqarib sotamiz. Buni cho'pini tozalab ayla tek qo'ygan sebab bayaqi qattiq suv bo'lsa-da, ozmaz bo'lsa-da qarmab turadi. Mana cho'plarchi. Ertaga ushugir bostig uchun boshqa. O'shaning uchun cho'plarni tiygan emas biz. Hozir suvuqda bo'lib aytadi. Shunday ham cho'ngliqlari shunday основной buna qancha yilda o'tirg'ish kerak o'zi bu ko'chatni? 2 yillik ko'chatda o'tirg'ish kerak. 3 yillik ko'chatda o'tirg'isa bo'ladi, biroq u cho'ng'ayib ketadi. Cho'ng ko'chatda o'zini qarmab ketishi o'ta qiyin, ozmas qiynalib qoladi. Kichina 1 yillik ko'chatda bo'y qoladi, tamiri kichina bo'ladi-da, qarmab ketish qiyin bo'ladi. Aslida o'sha 2 yillik ko'chat yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Ova. Bu endi mana ko'chatlaringiz hozir 2 yillik ko'chatlar. 2 yillik ko'chatlar. Buna kichinaroq hozir. Ova, buna kichinaroqlari sotilmaydi, ham bular qoladi. Keyingi yilga sotilib ketilaveradi. Keyingi yilga. Ova. Buni mildiydan chiqaverayotganda bu tur, ha? Ova, mildiydan tayindan chiqaveradi. Buni kesib turish kerak, tozalab. Maşallah. Bu yerda qancha sotiq yer, anan qancha tub ko'chat bor hozir Aybek aka? Sotiqni ham bilmayman, o'zi bo'lsa bir 2 sotik yer bo'lsa kerak, 2 sotik yer bo'lsa kerak. Hem 2400 shtuk kaltak sayganmiz, bag'da o'shunday tayyorlab sayilgan. Hem ondan ozmas bateriyasi bo'lsa kerak, 2000 shtuk bor ham hisobda. 2000 shtuk shirin anardan bor, bayaqı erta pishar. Ova, erta pishar. Elder talabi jo'g'ri bo'lgan anar. O'shanda. Sizin hozirgi poyladagi anaringizchi? Polyadagi anarimiz 30 sotikdan 2 bölükte anarimiz var. 30 sotik birinchi egilgan anar 7 yil bo'ldi. Mana berish boshlaganlar. Ikkinchi egilgan anar bu yil 4-yil bu 4-yil ekan, o'tgan yili 3-yil ozmas mo'ma berdi. Aslında bu yilmi, xudo xolasa. Bu yil emas. Yaxshi. Bu yerda ham, грубо говоря, 2000 dana anardan ko'chati bor. Ko'chati bor. Bular 2 yillik bo'lsa, demak, satiqqa tayyor hozir. Ova, satiqqa tayyor. Sizden satib olib ketsek bo'ladi ekanda. Bo'ladi o'shanday. Basini ham aytib qo'yingiz ham shul yerdan Aybek aka. Qanchadan ko'chat olsak bo'ladi? Basi ham bozorga qarab, o'sha malda dag'in nima qilamiz, hozir 100 so'm kim bor deb turamiz. Mana ko'chatlarda, anar ko'chatlarda. 100 so'm ko'proq olgan odamga tushib beramiz. Bu
100% kepildigi menен болгон көчөттө турабы сиздин багыңыздан 100% kepildigi nimesine kepildik beremiz, hem основной sortuna. сортуна. Ova, sortuna. Şirin anar Şirin ekendigine. anar ekendigine sortuna kepildik beremiz. Hem jivoyluğuna özü bilinip durat özü. Üşügürgan bolsa bilinet. Muna hazır jivoy özü munda kısa bilinet özü. Tora. Tamırı jakşı. Kegen adamga uşu yerden özünde kavlap beremiz. Сразу. Ova. Oşansı jakşı, свежий apar ekkenге жетпей jakşı. Азыр кайсыл айларда эгиш керек эле өзү Айбек ага? Özü ekkende özü fevral ayından baştalat, özü köçöt sezon bolat, biroq sezon öte az bolat, özüңөр bilesiңер. Oşa köçöt egile turgan malda egiş gerek. Biroq azır hava rayını özüңөр körüp otasan, azır dele apar egip koysa bola berет. Момент. Ova, moment azır. Putuna layleşpeyt. Folya tayar bolsa apar egip koysa bola berет. Жакшы экен. Biroq fevral ayında egiş gerek özü aslında emес. Туугандар мына ушундай. Анар көчөт издегендер болсо Араванга келесиздер. Мына бул сиздер издеген ширин анардын көчөттөрү 2 жылдык көчөттөр ушул жерде даяр көчүрүлгөнгө, эгилгенге даяр турат экен. Сиздерге Айбек агам өзү дагы айтты. Бул анарлардын ширин анар экендигине кепилдик беребиз дейт. Калгандыгын өзүңүздөрдөн байланыштуу кароо берип, аларды жакшы жерге отургузсаңыздар, сиздерге түшүмүн берет. Канча жылда түшүм берет Айбек ага? Ekinci yılı 1-2-3'tükten beret hem. Ekinci yılı eseptelbeyt. Aslında 3. yıldan berişti başlaydı. Жылдырылгандан кийин. Ova, жылдырылганdan keyin. Muna 2 yıldık eseptelbeyt. Aparıp egilgen yılı 1. yıl bolat da 3. yıldan berişti başlaydı. Канча жыл түшүм берет эми бул анар? Emi kança yıl düşün berişin men toşta ayta albayм. Kete beret. Kete beret. Biroq köp жашайт anar. Ошону айтам. Бир Ооба. карып сынып калган анарды көрө элекпи мен өзүм Ооба, дагычы? ооба, ошондой. О, кайсы замандагы анарлар деле азыр бышып мөмө берет. Em bak uşunday nerse, darak uşunday nerse, kança çoğoygan sayin, jaşı ötken sayin, bayağı abiyom çoğoygan sayin, bayağı sentner dağı urajağınız dağı ösüp bara öğret. Bara берет. 3. yıldan her bir tüp 5 kilo berişi mümkün, например. 4. yıldan 10 kilo, 15 kilo. Men bizden rekord azırınca 7. yıl bu, 6. yıl oşan былтыр murunqı yılı bir tüp, jakşı boğan tüptü bir dilen teres bir tüpte addeni terip, tarazıga koyup tartıp gördük 50 kilogram oldu. Bir ile anar. Bir tüpten ova. Maşallah. Bir tüpten oşa 50 kilogramga değer anar oldu. Hem o sredniy 50'ge eseptelbeyt. Sredniy bir 20-30 kilo bolsa gerek oşonday. Sredniy. Biroq anar uşunday nerse oşo mıda çoğ bolgondugун esebinен ananın oor otura turgan nerse de. Kilogram öte oor. Men rekordum 1 kilogram 150 gram. Bir tüp ya bayağı bir ştuk anar. Bir ile dana anar. Bir dana anar 1 kilogram 150 gram çıktı. En köp çıkkanı. Ne degen anar deyiz ya, mı çoğunluğunu? Özü kiçinele anar görünüyor. Biroq taraza koysam şu 1 kilo. Bazarda satıp otursak da klientler gelip muna en çoğun kanaptır. Muna mağa tartıp ber deydi. Onu taraza koygandan keyin ovay koyat. Koysam 1 kilo çıkar, bir ştuk anardı men 50 so'm 60 so'm alamı dep ovay koyat. Жақсы. Айбек аға, баққа барсақ болобу, жакын элеби? Ооба, эми бакта дагы азыр көрсөтө турган мөмөсү жок, башкасы жок, бирок баары бир көрсөтүп өтөбүз. Көрсөтөбүз. Далилдүү болуш үчүн сиздин багман инсансыз, аны айтпасак болбойт. Гектарына ошол жерден гектарына канча штук кетет, ошолор мындай жакын эгилиш, узагыраак эгилиштерин ошондойлорун көрсөтүп өтөбүз. Кеп кеңеш берип кетесиздер. Ооба. Туугандар, анар көчөттү 100 сомдон кеми бар экен. Ширин анардын көчөтү экрандагы номерлерге байланышы, буну деле алдын ала бурон кылып койсоңуздар же алып койсоңуздар, эксеңиздер, азыркы погода, аба ырайы буга шарт түзүп берет. Биз бакка барабыз, жүрүңүздөр. Айбек агамдын 7 жылдык багына барып, ошол жерден сурайлычы, бир жылда канча түшүм алып атат, канча сентинер, канча акча киреше кирип атат. Сиздерге дагы кызык болсо керек бул. Жүрүңүздөр. Жана сиздерге айткандай, Айбек агабыздын, Айбек акебиздин анар багына келдик, туугандар. Мына бул анар бактарды көрүп атасыздарбы? Жайылып жатканчы. Жүрүңүздөр эми бул анар бактан деле сиздерге бир сюжет, бир маек алып берели. Кандай болуп калды, канча жылдык, канча сентинерден түшүм берип атат, акчасы канча болуп атат эгер сыр болбосо. Айбек ага, жакын эле экен да бул жериңиз дагы. Ооба. Бул өзүбүздүн үлүш жерибиз. Ошо бир туугандар 60 сотук үлүшүбүз бар. Şu үлүшкө анар эккенбиз, биринчи жылы кызыгып, жерибиздин жарымында шабдоолу барлар, мына 30 сотикне эккенбиз биринчи жылы. Азыр ошондо 7 жыл болду эсепте. Мына биз турган анарлар азыр 7 жылдык анарлар. 7 жылдык анарлар, ооба.
Баягы сиз биринчи эккен анарлар да булар. Birinci ekкен analarыбыз ушу. Гилас эгип болбой калып анан бузуп туруп анар кылып таштаган. Гилас эгип болбой калган. Ошо анарга кызыгып анар эккенбиз ушу 7 жылдык болуп калды. Былтыр кичине аз-маз ооруп калып, мына дарысын жакшы чачалбай калып, курттап кетти көп. Мына курт басып кетип, мындай калып кеткен аналар ошолар. А так өзү куртуна дарысын чачып туруш керек. Курт көп түшүп атат акыркы малдарда. Бул терилгенден калганы да азыр, туурабы? Азыр январь айы ошо терилгенден калган аналар. Эми чымчыктар жеп жатат азыр. Чымчыктын үнүн караңыз, Машалла. 7 жылдык анар эми айбайга. Мисалы, жана айткандай 3 жылдан кийин түшүм берип баштады дедиңиз? 3 жылдан, ооба. 3 жылдан мөмө беришти баштайт. 3 жылы 3-4 кило, 5 кило ошондой неме берет, түбүнөн эми средний. 4 жылдардан анан баштайт эми ояк себебин кылабыз, берүүчү Алла эми Алла беришинче берет немесин, сентнерин карашка неме кылат, эми жакшы карап. Основной бул анардагы көңдү жакшы көрөт. Ошон үчүн мен мына биогомуска кызыгып, биогомус таялап аткан себеби да ошондой. Бул аналарга саласызбы биогомусту? Ооба, аналарга да биогомус салынат. Биринчи, 3-жылы ошо ушу жерден эми 30 соток жерден биринчи мөмөгө киргенде 1 тонна анар алганбыз. 3-жылы эсепте. Эгилгенден кийин. Эгилгенден кийин 3-жылы 1 тонна анар алганбыз. 2-жылы 4-жыл болот да ошондо. 4-жылы 4 тонна анар болду. Анан 4 тонна анарды саткандан кийин мен 8 порттер тооктун көңүн алып келип салдым ушу немеге. 30 соток жерге. Ар бир түптүн тайына тооктун көңүн алып келип салып, неме кылдым эле, анан ошондо 5-жыл болуп атабы? 5-жылга сразу 10 тоннага чыкты немеси. Экеси, 3 эсе чыгып Ооба, сентнери. 10 тонна мөмө беришти баштады. Эми бул ошодон бери эле ошо 10 тонна да берип келип атат. Берип келе жатат. Ооба. Уже буларыңыз өсүп бири-бирине уже жетип калыптыр шактар, а? Бири-бирине жетип калды өсүп, Мына аралыгын 2 метрден эккенбиз биз. Аз-маз эми 2 метр дагы боло берет. Мындай бири-биринин арасына тийип тура берет. Мына аралыкты мына бош турган жерди мен азыр бир катар анарды полностью быйыл алып таштадым, сууруп. Өзү атак бул жерде дагы анар болчу. Бар беле? Ооба. Биз эми көп нерсени билбегендиктен баштаганбыз, интернет болгон эмес, YouTube болгон эмес, бизге устаздык кыла турган адамдар болгон эмес, өзүбүзчө эле кызыгып бир нерселерди баштап, мына биогомустан да нерсе болгон жок. YouTube'дан полный информацияны көрүп, катасыз эле баштадык. Кулпунай, мына алма, анар бактарда бул бүт эле баягыдай минус менен баштаганбыз, потерялар менен баштаганбыз. Кылган каталарыбыз өтө көп болгон. Ошолордун бири мына жакын эгип койгонбуз. Мынадан бир катар, наркы жерден бир катар анар полный мен түбүнөн сууруп таштадым. Ошо мөмө берип аткан жеринен кешип сууруп таштадым. Эмне себепти? Себеби мынанын ичинде жүрүштүн совсем илажсыз болбой калды. Мына көрүнүп эле турат. Мен 2-ге 2,5 эгип койгонмун да, жакын эгип койгонмун. Бирок түшүм беришини түшүм бере берет. Түшүм бере берет, бирок он топтоп алып чыгып кетиш, 10 тонна анарды мунун ичинен көтөрүп алып чыгып кетиштин өтө кыйынчылык көбөйүп кетти. Адам басканга жол ачыпсыз демек. Ооба. Ошон үчүн мындай аралыгыны аз-маз кеңирээк эгиш керек да, адам жүрө турган, анан техника болсо техника менен алып чыгып кете турган кылып, биягын жакыныраак эксе боло берет. Анардын жакшы жери гектарына манча тонна центнер алам дегенде көбүрөөк тонна бере турган себеби гектарына көбүрөөк көчөт батат. Мына азыркы карлик көчөттөргө, жаңы европейский сортторго кызыгып адамдар көп неме кылышып атат. Мына Абдулла Ташевич устазыбыз айткандай, полный ошо жаңы технология менен эгип, жаңы карлик көчөттөрдү эгишип атат. Ошо центнерин көбүрөөк алыш немеси основной. Гектарына канча мүштүк немеге карап, алма өрөг ошого карап канча мүштүк көп батат да, карлик көчөттөрчү. Мына анардагы ошого окшош нерсе. Баягы өрүккө же жаңага окшоп, бийик өсүп кетпейт да, онча чоң объемду ээлебейт да, ошонун эсебинен 1 гектар жерге көбүрөөк көчөт батат. Муну эми путап турасызбы же? Путап турулат, ооба, менети көп. Менетин ачыдаш керек. Канча жылдан бери 10 тоннадан алып атасыз түшүм? Быйыл 3-жыл болду ошондо.
3-cü Жылына 10 тоннадан берип атат. Средний 10 тоннадан ошондой берип атат. Бул баягы сиз айткан ширинеби же ачыгы, калыңыбы? Эми баягы мен айткандай ошо катачылыктар көп бол деп атпаймынбы? Ошо башында биз эккенде турук экенде көчөттү алып келип эге бергенбиз да. Менде ушундай анар көчөт бар десе, мына жакшы десе алып келип эге бергенбиз. Ошонун ичинен ушунча көчөттүн ичинен какой-то бир 20-30% ширин анар да баягыдай. Ширин анар. Анан калган 70-80% ачык анарда баягыдай ачык анардын центнери жакшы болгону менен акчасы жакшы болот да. Муну жарылып кетет көбү. Анан onu кымбатыраак сата албайсың. Ошонун эсебинен баягыдай акчасы азыраак болот. Берки ширин анар клиент көп да ошон үчүн акчасы дагы жакшы болот. Ошонун эсебинен биз только ошо ширин аналарын терип, ошонун көчөттөрүнөн алып көчөттү ошого даярладык. Бир буну сактоо жолдорун дагы караштырып атасызбы? Сактоо жолдоруну эми сактоонун жолдору ооба баягы ачык анарды сактаса болот. Кайым анар деп коет, анын териси калың болот да, ошону сактаса болот. Onu дагы кызыккандар болсо ошо сорттордон дагы бар, эми менде жок о сорттон. Бирок ошо сорттон таап эгип жегенге жакшы. Сладкокислый деп коет, өтө пайдалуу немеси. Ошо аналарды сактаса болот. Мына мен азыркы көчөт сата турган көчөтүм анарын сактап болбойт аны. Сразу жеш керек Onu турусын эле ачыш керек. Болот эми канча? 1 айга дээр турушу мүмкүн. Ооба. Манандай эрте жазга дээр сактайм, 3 ай, 4 ай сактайм дегенге болбойт. Основной экспортко Казакстанга, Бишкекке, ояка бияка алып кетип, Россияга ошо 1 айдын ичинде жеп түгөт турган ошондой гана. Айбек, спрос көп ошого. Спрос көп, ширинге көп. Ооба. Баягы азыр алма бак кылып атышпайбы? Шабдолу бак кылыпчы. Ошонун айланасында коргон кылып атышат да, забор кылып атышат, бир нерсе кылып атышат, тосуп атышат да, иш кылыпчы. Айланасына анарды бир 1 метрден кылып эгип койсок болбойбу ошол? Ошо кечекинде бир группада бар элем, ошо багбандар группасында ошол тема жөнүндө бактардын айланасына короо кылып баягыдай талдарды сайып, ошого сетке тартып забор кылыш керек деп ошо маселе боюнча көп тартыштар болуп калды эле. Мен ошондо жаздым. Ошо короого анар эгиш керек дедим. 1 метр эмес, 1,5 метр хотя бы. 1,5 метрден эме кылып анар эгип коюлса, ошо коргон болуп калат 3-4 жылда. Өзү эле тосуп калат. Ооба. Ишке түшүн берет. Кой мал өтө албайт. Ишке түшүн берет. Ошо канча штук батат, өзү эсептеп чыгарса болот. Менин жерим ушунча узуну туурасы мынча метр. Мындай эсептесе ошончо көчөт батат. Забордун өзүнө. Даяр забор. Ооба. Даяр забор дагы болуп калат, анан ошонун өзүнөн дагы ошончо сентнер анар алса болот. Түшүм ала берет деңиз. Түшүм алса болот. Ушул идеяңыз мага жакты, мисалычы, Айбек. Реально жакты. Бул мындай колдоно турган нерсе экен. Ооба. Четине айландырып, бая бак кылгандар, 50 сотик жерди бак кылгандар айландырып анар эгип койсо, сиз айткандайчы, отун болот, түшүм болот дегендей. Ооба. Азыр аралап тургандар зорго өттүк, мына анарлардычы, сиздер көрүп турган анарларда. Адам араң өткөн нерседен жандык кайда өтмөк эле. Ооба. 7 жылда ушунча чоңдукта бийиктиги да өтө чоң болуп, бийик болуп өсүп кетпейт. Азмаз путап туруш керек. Конечно, 4 жыл, 5 жылга дейин постоянно путап турдум. Түбүн тазалап путап туруш керек. Тайынан чыгып берет. Ушул аналар эми средний канча берет билбейм. Среднийге эсептеп көргөн эмеспиз эми. Мен эң рекорд немелерим айтып өтсөм, бир түбүн бир приблизительно баягыдай для интерес бир тартып көрөлү деп бир түптө отдельный терип сатып атканда. Коробкага салып тартып көргөнүбүздө 50 килограмм чыккан. Бир түптө. Бир түп анардан, ооба. Бир түп анардан рекордубуз пока ошо 50 килограмм. Бир штук анар 1 килограмм 150 грамм. Жана айтканыңыздай. Рекордубуз, ооба. 1 килограмм 150 грамм чыккан бир штук анар. Анар өтө тыгыз болгондуктан баягы оор отура турган нерсе. Штугу анар алсаңыз, мындай чоң анар ала турган болсоңуз, базарда 1 кило анар тартсаңыз, 2 же 3 штук келет ошондой. Келет. Азыр эми Айбек, сиз айткан баягы 10 тонна анар бул сиздин 30 сотуңуздан эле чыгып атат да. Ооба, ошондой. Демек бул ар бир 10 сотугуна бир 3 тоннадан, 3,5 тоннадан айланып калат экен да. Ошондой. Орточо эсепте. Эми биз баягыда жакын отургузуп бергенбиз, ошонун эсебинен болушу да мүмкүн. Бая айттым го, мына өтө жакын эгилгенде, ошонун эсебинен көчөт көп батып туруп, центнер көп алганбыз. Бирок эми мен мына арасынан алып бердим, азмаз центнер азайышы мүмкүн. Бирок мына чоңойгонун эсебинен анан жакшы каралса, ордун толуктап кете берет, ооба.
Жакшы. Ha bu жақта екінші бағыбыз, ошо 60 сотик жердин жарымына эккенбиз. Кийинки жылы дагы экинчи жылыбызга кийинки немебиз, бағыбыз мына арадан 3-4 жылдан кийин эгилген да бул. Бул байкы 4 жыл болуп калды деген багыңызбы? Анар багыңыз. Ооба, 4 жыл, же 3-чү жыл, 3 жыл болду. Быйыл 4-чү жыл окшойт бугачы. Былтыр биринчи немесин алдык да. Түшүмүн, ооба. Бул жерден дагы 500 кило 1 тонна ошондо анар чыкты. Эми буюрса şu жылы центнер берет деп күтүп турабыз ушул жерде. Бул жакта эккенде кандай кылып эктиңиз? Эми аралыгын ачтыңыз да. Жо аз-маз эле ошого салыштырмалуу аз-маз эле чоңойтуп коюпмун. Бирок ошо маалда бул дагы мындай чоңоюп кеткен эмес эле да, ошо маалда дагы түшүнүк жок эле да онча эм. Ошон үчүн муну дагы жакыныраак экип койгом. Ушул кеңдик дагы өзү аздык кылып атат. Аздык кылып атат. Хотя бы 4 метр болсо, 4,5 метр ушундай. 4 метр, анардан анарга чейин бул 2 метр. 2 метр боло берет бул жагына. 2 метрден. Мына анарыңыз азыр 4 жылдык анар. 4-чү жыл, ооба. 4-чү жылдык анар. Ооба. Быйыл берет экен да түшүмдү Кудай Быйыл буйрса. Кудай кааласа, быйыл түшүм берет. 30 сотук нарактан, 30 сотук бер жактан. Ооба, ошондой. Жакшы. Эми бул сезондо шаарда мисалы анар бир жок дегенде жүзүн өдөсү да. Байкы сезондо анар пышып тургандачы. Эми азыр бир 200ге чамалап калса керек. Ооба, ошон эсен адамдар сразу калькуляторго салышы мүмкүн. 10 тонна анар болуп аткан болсо, бир жылда 1 миллион эсептеп кое берет да сразучу. Бирок биз bir жылда 300 миң сомдон ашча сатканым жок мен. 10 тонна анар 300 миңге айланат. Меге дегенде, ооба. Жана башкасына. Ооба, анан биз основной оптум сатабыз. Розницада 70 сом, 80 сом, 100 сом сатып атканда бизде 40 сомдон алат да. 40 сом, 50 сомго даяр, 50 сомго даяр саттык. Основной 1-2 жылдан бери 40 сом сатат элек. Алдын 40 сом саткан менен аркасын 5 сомдагы сатабыз да. Арган базарына алып чыгып алып, баягы жарылып кеткен, мен айткан баягы атчыганар суукта жарылып кетет да. Ошонун эсебинен баягы акчасы жакшы болот да. 1 килограмм анар, 1 туу анар 20 кило анар бере турган болсо, баягы кечки анар, кайым анар. Onun bir 10 kilosun satasında anan kağanı jarılıp ketет да. Onu alып чыгып, arabanга alып чыгып 5 сом 10 сомдон беребиz, onu жол кире болуп акчасы эч канча болбойт. Ошонун эсебинен 10 тонна анар 300 миңге айланып ошондой. Ошол баягы сиз жарылып кетет дегендер, чирип кетет дегендердин мындай алдын алса болобу? Болот, бирок аз-маз onun мээнет көп экени, мээнетине чыдаган адам болсо кыса болот. Кыса болот. Ооба. Анан Кыргызстанда кайсы жерлерде анар болот? Кыргызстандын көп жеринде болгон эмесмин. Основной ысык жерлеринде болот, суук жерлерде болбойт. Болбойт. Мына бизге жакын Ноокаттарда болбойт. Ошто дагы көп жеринде анар болбойт. Кээ бир жерлеринде болот, ысыгыраак жерлеринде. Ошон үчүн Кыргызстандын любой жерине предлагать эте турган нерсе эмес, анар. Ошо ысык жерлерине, анар боло турган жерлерине эгиш керек. Ошондой. Айбек ака, ишиңизге ийгилик. Багбанчылыкты мындан да өнүктүрө бериңиз. Өзүнчө бир группаларды, тайпаларды ачып, анар тууралуу бир кеп кеңеш консультацияңызды берип дегендейчи. Көчөттөрдү сатабыз. Анарларды пышса сатабыз. Келсек кеп кеңешти алабыз сизденчи. Ооба. Номерлерди экранга камтып, туугандар, мына бул сиздер көрүп турган Айбек агабыздын бул 4 жылдык көчөттөгү анарлары быйыл Кудай буйруса накта түшүмгө кирет экен. Былтыр 500 же 1 тоннага чамалаган анар бериптир түшүмдө. Сиздер анарбак кылам десеңиздер, аралыгын канчадан эгиш керек, кандай сортуну эгиш керек, ал эми бири-биринен жакындыгы кандай болуш керек, Айбек агабыздан сурасаңыздар болот. Экрандагы номерлерге чалып, же келип сүйлөшүп дегендейчи. Тетиги тарабы болсо, бул 7 жылдык анарлар экен, жылына 10 тоннага чейин азыр түшүм берип жатат экен жылына. Бул не деген түшүм эми, караңыздар. Анар. Эгер сиздер бак кылган болсоңуздар, ысык жерде болсо, айланасына мындай анарларды эккен болсоңуздар, сиздерге дап-даяр забор же коргон болуп бергидей экен. Айбек ага, кайра кеттиңиз? Шедем. Микрофонду берейин. Акыркы микрофонду сунайын. Элге кайрылууңузду, өзүңүздүн каалооңузду айтып койсоңуз болот. Элге кайрылуубуз эми тынчтык болсун, ар дайым заманыбыз тынч болсун. Ушу эми мен көп нерсени билбесем да, ушундай өзүм кылып жүргөн нерселерди билгендигим үчүн ушу Кыргызстан элине ушуну сунуштаганды туура деп билдим. Өзүбүз пайда көрүп, өзүбүз
кылып аткан нерселерди анан практикадан өткөн нерселерди көрсөтүшкө аракет кылдык. Жакшы. Кудай күч кубат берсин. Мындан дагы өнүгүп өсө бериңиз. Кыргызстанды камсыз кыла турган болуңузчу анар тармагындачы. Айбека. Биз кайттык. Рахмат силерге. Акырын ошко жөнөдүк. Экрандагы номерлерди камтыдык. Звонок кылгандар болсо, келгендер болсо, убактыңызды бөлүп кеп кеңешиңизди бересиз да. Кудай кааласа. Айтып, нетип. Ооба. Жакшы. Туугандар, жүрүңүздөр эми акырын жолго түшөлү. Айбек агабызды жана айткандай Аравандан, Чегабаттан, Кызырабат айылынан табасыздар. Экрандагы номерлерге байланышсаңыздар дагы болот. Сиздерге кеп кеңешин берет. Анар бизнес кылам дегендер, багбанчылык кылам дегендер, дегеле кулпуна эгемен же биогумус өндүрөм дегендер, Араван жергесинин тургундары болсо дагы келип каалаганыңыздарды алсаңыздар болот. Жөн гана албайсыздар. Опыт аласыздар, кеп кеңеш аласыздар. Биз менен чогуу болуңуздар. Тез кабар, эл кабар каналдарын көрүп туруңуздар. Амандыкта жолугушканча.